Эми бул смог дейбизби, иш дейбизби, бул абдан мындача Бишкек шаар эмес, жалпы кыргыз эли үчүн бул чоң трагедия деп айтат элем. Мына алдыда мен кесиптештерим айтып атат. Көмүрдү күнөөлөп, жана башкаларды. Бишкек шаарын курчап турган 50ге жакын унуш бар. Ошолордун көмүр жаккандар 99% кара кечен көмүрүн жагат. Ошол эле байниялар шейин отходторду жагып атат. Анан мен айтайын деген маселе мынакей 1 миллиард сом бөлүндү эле 8% менен. Ошонун 32 миллиону гана газдаштырып тур. Калганы значит элдин мындача калоосу жок. Муну айтайын деген бул жерде Кыргызгастын өкүлдөрү барбы? Бар болсо мындай да, эми бул газдын мисалы айына газ абдан баасы кымбат. Жага турганбызда 15-20 миң сомго чейин чыгат. 5 айга көчтүрүм 100 миң сом. Эртең Бишкек шаарын 100% газификация кылсаңар дагы эл жакпайт. Кайсы каражат жагат эл? Мына ошо Кыргызгастын мына өкүлдөрү силер, эмне Кыргыздын душманысыңарбы? Ошо газификация болгон 3 жыл болду. Жылда смог болот, жылда чогулабыз, жылда кыйкырабыз. Эл айтып атат, мен ооруп атат. Күнөөлөйт бири-бирин. Жылда жыйындар болот. Жыйынтыгы жок. Бүт şu Kırgızgaz силер күнөөңүзгөр. Сүйлөшпөңүздөр ошону. Баазын арзан кылбайсыңарбы? Жылда чурулдатып элди көтөрөсүңөр. Жыйын болот жогорку кеңеште. Отурасыңар келип ал. Өкмөттү түртүп коюп, мэрияны түртүп коюп. Сүйлөшкөн адам мынакей. Азыр карап көрсөң 5 ай жага турсаң 100-150 миң сом. Аны эртең күн карапайым эл жага албайт. Мына айтып атат мына азыр эми 50 миллион евро мына Дүйнөлүк банктан ошо экология боюнча бөлүнгөн. Ошо жөнүндө сиз айтып койсоңуз. Медер мырза, анан бер Кыргызгастын өкүлү барбы? Ким бар ошону? Айтып койгулачы мына сүйлөшүүлөр сүрө аласызбы, сүрө албайсыздарбы? Сүйлөшүп жүргүзө аласыңарбы? Эмне болот дал мисалы мына тагдыры? Руслан Шагазевич, 50 миллион доллар өзүңүз билесиз, былтыры жогорку кеңештен ратификациядан өтүп, жайында күчүнө кирип, мына жылдын аягы менен иштей баштады. Анын жана структурасын айтып бердим, 4 компоненттен турат. Бул анын ичинен 7 миллион доллары мэрияга бөлүнүп, жашылдандыруу жана ирригациялык системаларын модернизациялоого берилет. 32 миллион доллары бул жылуулуктун жаңы чечимдерин ошол сиз айткан ошол газификация жана дагы башка ошол калктуу конуштардагы шаарыбыздагы ошолорго жумшалат. Газпром айтып койсоңуздар. Руслан Шагазевич, биз мына газдаштыруу боюнча мен жана маалымат берип кеттим эле. Азыркы убакытта ушу инвестициялык программасынын алкагында 60 миң үй бүлөгө газга кошулуу мүмкүнчүлүк пайда болду. Азыркы убакытта ушу Жаны мен силерден сураган жокмун кошулган боюнча. Дальше баазын сүйлөшө аласызарбы силер? Ошону айткылачы. Бааз 18-20 сом азыр мына карасаң. Коммерческий андан да кымбат. Эч ким жага албай атат мындай. Колунда барлар, баягы эле байлар, базаркомдор, урлар жагып атат да. Газды. Конкретно айткыла, чүрө аласың баазын. Сүйлөшө аласыз ошону айткыла. Силерден сураган жок мен. Канчалык кошкон жоксуңар? Руслан Шагазевич, бул жерде мына баа боюнча айтып кетсек, биз эми өзүбүздүн өндүрүүбүз, газ өндүрүүбүз жок болгондуктан бул импортный газ болуп атат. Импортный газ кайсы өлкөдө кандай импорт болсо, импортированный газдардын өлкөлөрдүн санынан эң баасы төмөн бизде болуп атат. Ошондой эле мына ЕАЭСте турган Арменияны алсак, ошондой эле биздей мамлекет, кичинекей мамлекет. Ал деле өзүнүн өндүрүүсү жок. Аны газды алдагы импорт кылып атат. Бир санын Армения, бир санын Азербайжан, бир санын бир жагын Россиядан. 2 эсе көп болуп атат бизден баасы. Биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө эң минималдуу тарифтерди коюп атабыз. Азыр деле мына канча жылдан бери мен мына айтып кетейин, бул эми так маалымат. 2014 жылдан баштап Газпром Кыргызстандын тарифтери өзүнүн чыгымдарын мына былтыр эле жаба баштады. Анан эми Айбек Жамшбекович, мына могу Бишкек шаарында тыгындарды өзүңүз деле көрүп атасыз. Şu boyunca mağada жақын эле инвестор балдар келди, өзүнө кыргыздын жигиттери.
мына Ош базар, эл көп жерлерде гум, сум, подземный өз куруп беребиз дейт. Ошонун бир 30 жылга бизге Урматтуу Русланбек Шыргазиевич, биз даярбыз кабыл алганга. Андан дагы кошумча айтып кете алам. Бизде бүгүн жер астында мына Шопо эмеде Чүй проспектинде уже иштер башталды. Март айында иштер башталат. Бүгүнкү күндө проектирование башка иштер бүттү. Бул жеке биздин инвесторлор. Эгер башкалар да келсе, биз даярбыз алар менен иштешкенге.